Allah sizi жакшы көрүп калса, эмне болот билесизби? Анда жаныңыздагы биринчиден түйшүк проблема маселелер эч качан мына кекиртектен ылдыйга түшпөйт. Жүрөгүңүз кыйналбайт, сыгылбайсыз, ойлонбойсуз, депрессия, стресс деген нерсе эч качан болбойт сизде. Качан Аллах сизди жакшы көрүп калса. Аллах жакшы көрүш үчүн эмне кылыш керек? Зикир кылыш керек. Кыйынчылык учурда дагы, проблема келген учурда дагы, бактылуу болгон учуруңузда дагы шүгүр келтиргенди унутпашыңыз керек. Кээ бирлер кыйынчылык келип калса, кайсы күнүм үчүн дейт. Кичине бактылуу күн келип калып, жакшы акча келип калса, дароо кыздарга бара коет, зина кыла коет, арам иши кыла коет, арак иче коет, айтыр чегарадан чыгып кетет да. Аллах сизди жакшы көрсө, Аллахтын жакшы көрүшүнө себепчи болгон нерселерди аткарсаңыз, Аллах сизди жакшы көрөт. Бул учурда сизге эч бир нерсе ойлондурбай калат. Эч бир нерсе жүрөгүңүзгө коркунуч алып келбей калат. Бүгүн адамдар бардыгы коркунучта. Куддун баягы лезванын үстүндө, баягыдай камыштардын, кесилген камыштардын үстүндө жашап аткандай жашап атат да бүгүн. Коркунучта, коркуп жашап атат. Төшөктө дагы телефонун өчүрүп жата албай, бирдеке окуп жатат. Неге? Дароо коркунучтуу ойлор келип каптап атат да адамдар. Келечегим кандай болот, өтүмүшүм кандай болот деп. Адамдар коркунучта. Бул коркунучтар сизге эч кандай таасир болбой калат. Качан Аллах сизди жакшы көрүп калса. Убактыңыз, өмүрүңүз берекелүү болуп калат. Күтүлбөгөн жерден рызкылар келе баштайт. Качан сизди Аллах жакшы көрсө. Аллах жакшы көрүш үчүн себептерди аткарыңыз, бисмилла деп баштаңыз. Акча үчүн эмес, Аллах үчүн аракет кылыңыз. Ошол учурда бүгүн жыргап жаткан учурда, арам күнөө иштерди үстүндө жыргап жаткан учурда Аллахты эстебесеңиз, эртең сиз кыйналып, тозокто азапталып жаткан учуруңузда Аллах дагы сизди эстебей калышы мүмкүн. Ошондуктан бактык күндө дагы, кыйынчылык күндө дагы Аллахты унутпаңыз. Бир төө бар. Төөнүн мисалын айтып берип атам, бир окуяны. Төө бар экен. Төө чөлдө ушунчалык тез кетет экен. Мындай сөйлөтү дагы өтө келишкен. Мындай желкелери дагы чоң-чоң, кирпиктери дагы башкача. Топурак келгенде жаба коет топурактан, чөлдөрдө эми шаман болон, борон көп болот. Айтор өзгө ишенген төө экен да. Мен мындай тоолордо, чөлдөрдө кете берем кенен, эч нерсе болбойт мага деп ушинтип, мен номер 1 дейт экен да, менден кыйыны жок дейт экен. Ана күндөрдөн бир күн басайын десе баса албайт экен. Буттары чөлгө топуракка бата баштаптыр. Анан ошондо башка жетиптир да. Түшүнүк кандай экен? Азбек ошол шамал бул жак болуп атат биздики. Төө да ошол шамал болгон жакка кеткендиктен өзүн кыйын сезген экен да. Шамал тескерисинче против болгондо мына жагына кеткен да, шамал жакка жүзмө жүз кеткенде төө баса албай калып кеп калыптыр. Ошол учурда түшүндү Кудай Таала кыйын экендигин, чындап моюнга алгандыгын, убакыт дагы, күч дагы бардыгы Кудай Тааланыкы экендигин моюнга алгандан кийин чындап ажыздыгын сезди да бул. Сулайман алейхиссалам. Сулайман алейхиссаламга миңдеген төөлөр, мындай аттар болгон. Бир жолу ошол чукалардан таза тукумдуу аттар башкала деп жагып карап, сүйүп карап жүрүп намаз кылып кетет. Намаз кылышына себепчи болгон жылдар деп келип башлаган. Аллах Таала бул ишин көрүп, Сулайман алейхиссаламды не кылды? Шамалды Сулайман алейхиссаламга баш ийип койду. Шамал анын аскерин айланды. Элестетиң, шамал чабып тез кылат декен барбы? Шамал бир дегенде дүйнөнүн арты четиндесиң да. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, эмне үчүн кылсак, эмне кылсак Аллах үчүн кылайлы. Теке бир болбойлу могу төө окшош. Жөнөкөй болойлу, кичинекей, кичпей болойлу. Бул кичинекей, бул инвалидтик болуп койбу? Ошо сен тогутпой жатканың эртең сенен көбүрөөк, бийигирээк даражага жетиши мүмкүн. Сен тогутпой жаткан инсан Аллахтын алдында даражасы бийик болушу мүмкүн сеникинен көрө. Бир арстан келип туруп, эме чычканды кем алыптыр. Чычкан пип деп чыпылдап жатса, сүйлөп атат экен. Кана, кантип сүйлөйсүң? Мени коюп жибер, сага пайдам тиет, келечекте көп пайдам тиет дейт экен. Эми чычкандын кандай пайдасы болот эле, макул эми деп тогутпой кое берет экен. Күндөр өтөт, жылдар айларга алмашып. Күндөрдөн бир күн арыстан уучулардын кайыр багына түшүп калат экен. Ал атайын жипке байлангандыгына байланыштуу, арстан кыйкырат, кыйкырганда бардык жаныбарлар келиштин ордуна тескерисинче качып кетет арстандан. Ошол учурда өкүнүп, ыйлап, кайгырып отурса арстан, чыпылдап кичинекей чычкан чыгып келет экен. Караса баягы чычкан. Байланып турган атайын арканды чип чычкан. Арстан ошол жерде чыгып кетет экен да. Ошондо башына жетет экен, кичинеге чоң айырмасы жок. Кичинекей өтө чоң, мындай тоолор, зоолор калган ишти кылып койшун. Айтайын деген кыйын болду, теке бир болду.
Allah seni süyüşün kalasan neden başta? Kişibeylilikten başta. Adamın oynatmaz degan kitap yazsam, bari da kitaplarda içine kaptı kitap. Sebebi her birinde sen bir kadamdan başladı da. Uşul birinci kadam taştaydı ekensin, birinci kadam, ikinci kadam cici, üçüncü kadam. Ağlamak etken yol ayıldan başladı deydi. Senin kişindeki kadamların geleceğini belirleyin. Bugün oyunun kadam taştı.